ар жакка түшүп кетпеш үчүнчү мындай болуп калат да. Калдын ар жагы болуп калат. Жаңыдан баштаганда баягы клиент жок болуп эле, клиент жок болсо да иштегим келбейт да. Анан бирөө чалып жасап берчи десе эле жасап койсун. Анан азыр болсо кишилер аябай көп болуп атат. Анан эме иштеги келип атат, иштеп эле жасап эле ошол ушул нерсени өнүктүрүш керек болот да. Баягы биз эми башка нерсе кыла албайт экенбиз, колубуздан ушул нерсе келет экен. Анан ушуну деген өнүктүрүп буюрса, ушу Кыргызстанда белгилүү бир брендтерден болуп чыксак деген ойлор бар келечекте. Экөөбүз бир группа бар болчу, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын группасы да. Ошол жактан таанышып калдык. Таанышып эле сүйлөшүп жүрдүк. Анан кийин болсо леченияга келди белек. Ошондо жолуктук. Анан ошентип жүрүп эле сүйлөшүп жүрүп эле анан кийин бул айтып калды. Бир өзүбүздүн бир байке бар, ошондо алда мүмкүнчүлүгү чектелген ушинтип жатып алып иштейт да. Ошого барып кичине үйрөнбөйлү деп. Анан билбейм, көрөлүчү деп коюп эле анан жүрүп эле бул келди, келип үйрөнөм деп барып. Ошол жакта жашап калды. Мен болсо буга барып көрүп анан тиги байке менен сүйлөшүп үйрөндүм да. Бул болсо кайра ден соолукка байланыштуу бир жумадан эле кетип калган. Мен болсо бардым, бир айдай бардым. Бир айдан кийин мен деле уже баргым келбей калган да. Кечке эле барып келе берип анан ошол ойдон эле калып калган биздики. Калып калып эле бул айылдан жасап баштады, жасап эле анан чалып калчу. Клиент жок деп. Айылда ошондой го. Кээде бир жумада бир нерсе сатып ийсе сүйүнүп калат да. Бүгүн бир куруп саттым, бир кошелек саттым депчи. Анан ошентип жатып эле анан кийин ушундай бир себептер болуп калды. Анан буга туруп эле айттым, шаарга келчи, анда экөөбүз тең иштеп туруп эле чогуу эле иштейли деп анан келди. Заказдар көбөйүп атат буюрса. Ошол көп эле болуп атат да буюрса, Кудайга шүгүр. Элдер ошол интернеттен көрдүк дешет. Көп эле ошол жаңылыктардан көрүп калдык дейт. Анан жардам берген байкелер да болуп атат. Мындай керектүү станок, машинкаларды алып берип атат. Жардам болушу. Тынбай жасаш керек болуп атат, токтобойчу. Жасап эле кое берсек, баягы элдер сураганда эле ошол даяры барбы дегенде эле ошо даяры бар деп сразу эле бергенге. Буюрса эми ошо азыр бир эки бала издеп атканбыз, ушу өзүбүзгө окшогон мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балалар бар. Эми бир буту жок ушундайларчы, эки буту жок ушундай балалардан алсак деген ойлор болуп атат. Мен төрөтүп атканда буттан тартып коюп, могу стапан бар го, буттун башы. Ошолорду сындырып, жан башымды чыгарып салышкан роддомдон. Анан ошол ойдон эле берип коюшуптурмун үйдөгүлөргөчү. Балаңар өзү ушундай төрөлдү деп. Анан ал убакта деле ошо медицинага деле көп неме түшкөн эмес го. Мен көргөзгөн деле эмеспи, билбейм. Же мындай аныктап алган эмеспи. Анан кийин ошонун баары аныкталды да, баягы медицина өнүккөн сайын спицадан бери коюп, операция кылып баягында гангрена да болуп кетти. Вот анан кескинге туура келип кестирген. Азыр бутуңуз кайерге чейин ошо металл дейсизби, темир дейсизби? Бул протезби? Бул протез мындай тизеден ылдый эле.